7 сабагыбыз бузуу темасына арналган. Эми мындан алдыңкы сабактарда көбүнчө биз маалыматты шифрлөө же болбосо бир маалыматты бир чекиттен бир чекитке жеткирүү жаатында ар кандай колдонулган шифрлөө ыкмаларын биз каалабаган кишилер тарабынан ал маалыматтын окулбашын камсыз кыла турчу ар кандай алгоритмдердин үстүндө иштеп келдик элек. Өзгөчө акыркы мезгилдерде интернет аркылуу сизге таандык маалыматтарды окуу же болбосо сизге таандык маалыматтарга жетүү жаатында бузуу деген дагы терминология кеңири колдонулуп келет. Англисчеси breaking, орусчасы болсо взлом. Эми сөздүн өзүнүн дагы маңызынан түшүнүктүү болгондой ортодо иштеп жаткан бир нерсе бар. Бул жака ошол иштеп жаткан нерсенин иштебей турган акыбалга алып келүүсү же болбосо ичинде бир жерин бузуп, сындырып, ошонун ичине кирип, ошол иштеп жаткан нерсенин ичинен өзү каалагандай бир нерселерди алып чыгуусу, уурдоосу десек да болот. Бул жакта окшоштуруу максатында да айта кетейин. Мисалы, сиздин үйүңүзгө ууру кирет. Сиздин үйүңүзгө дебейлик, эми ууру кирбей эле койсун, Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок бирөөнүн үйүнө эгерде ууру кире турган болсо, ал сөзсүз түрдө ошол үйдүн кирүүгө ыңгайлуу болгон жерлерин издештирет. Терезелерин көрөт. Терезесинен кирсе болот бекенби? Канчалык кооп, канчалык жакшы жасалган терезелери, кабыргасы канчалык катуу жасалган, же болбосо башка кире турчу жери барбы деп дегенде бир анализ жүргүзөт дагы. Ошол анализдин негизинде анан ошол үйүңүзгө таандык эң кооптуу жагынан бузуу жүргүзөт да. Ошонун негизинде анан үйүңүзгө ошол ууру кире турган үйгө кирет дагы уурулук ишин аткарат. Ушул мисалда боло тургандай эле маалымат дагы бир товар, баалуу бир товарга айланды деп дагы мындан алдыңкы сабактарда кенен токтолдук элек. Андыктан маалыматтын аркасынан жүргөн уурулар же болбосо кара ниеттүү дейлик, жаман ниеттүү адамдар же жеке түрдөн адамдар деле эмес, акыркы мезгилдерде атайын уюшулган топтор да десек болот, бар. Ошолор атайын сиз сактап койгон маалыматты, товарды интернет аркылуу, интернет булалары, интернет тармагы аркылуу сизге таандык системаларды бузуп, анан ошол жака кирип, сейфти бузгандай эле, же болбосо сизге таандык маалыматты алып кетүү максаты коюшат дагы. Ушул ишти жүргүзүш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат. Эми ушул сабакта бул ыкмаларга токтолгонго аракет кылалык. Бул эмне үчүн маанилүү деп мындан алдыңкы сабактарда да токтолдук элек. Анткени акыркы мезгилдерде интернет колдонуучулардын саны дээрлик дүйнө жүзүндөгү жашаган адамдардын 60%-на жетти. Ошондо 60% дегенде мындай десек болот. Мисалы, 6 жашына чейин, эми акыркы мезгилдерде албетте интернет колдонуу жашы өйдө төмөн болуп кетти. Баардык балдарыбыздын, өсүп келаткан балдарыбыздын колуна телефон берип атабыз. Бирок эгерде интернетти түшүнүп колдонуу жашы дей турган болсок, мисалы 6 жашына чейин болгон дүйнө жүзүндөгү популяцияны ала турган болсок, 80 жашынан кийин дагы көп мисалы интернетке кызыкпай деле калышат болуш керек. Негизи жашоо шарты өзгөчө балким биздинчи өлкөмдө, бирок ошол популяцияны дагы ала турган болсок, анда дээрлик иштеген же болбосо күнүмдүк жашоосун кенен эч нерсеге такалбастан, башкаларга көз каранды болбостон жүргүзгөн кишилерди эсептей турган болсок, дээрлик 80% калк дүйнө жүзүндө интернет колдонот. Андыктан интернет биздин күнүмдүк жашоодогу эң негизги бир куралга айланды. Интернет аркылуу биз төлөмдөрүбүздү жүргүзөбүз, интернет аркылуу бири-бирибизге
сырдуу болгон, купуя болгон балким сүрөттөрдү, видеолорду жиберебиз. Ошол эле учурда муну өздөрүнө пайдалуу бир тарапка алып кетүүнү максаттаган, көздөгөн арт ниеттүү, кара ниеттүү, жаман ниеттүү топтор же болбосо адамдар болушу мүмкүн. Алардын саны да күн өткөн сайын көбөйүп жатат тилекке каршы. Андыктан кибер коопсуздук маселелери акыркы мезгилдерде эң курч маселе десек болот. Эми негизги бул жакта максатыбыз эмне? Ошол кандай бизге таандык баалуу нерселерди үйүбүздө же болбосо банктарда коопсуздугун камын көрсөк, ошондой эле маалыматыбыздын, сакталган маалыматыбыздын дагы камын көрүүгө тийишпиз. Маалыматтар анткени башка тарабынан бизге таандык болгон маалымат башка биз каалабаган адамдар тарабынан уурдалуусун каалабасак. Ошону ишке ашыруу жаатында өзгөчө маалымат коопсуздугуна байланыштуу 3 негизги принцип дедик элек. Башкача айтканда, темабыз бузуу эле, ошондо маалыматты бизден уурдай турган тараптарга биздин системаны бузуусун же болбосо бузуп ошол системанын кирүүсүн алдын алуу жаатында 3 негизги принцип бар. Эгер буларды биз туура колдонсок, туура ишке ашырсак, албетте бул башкача айтканда үйүбүздү туура салсак, терезелерибизди, каалгарыбызды, эшигибизди туура койсок, эч кандай аларды коюп жатканда катачылык болбосо, ачкычтарыбызды эч ким менен бөлүшпөсөк, сымал эгерде алдын ала турчу бир катар эрежелерди так аткарган болсок, үйлөрүбүзгө уурулардын кирүүсү дагы азайгандай эле, системалардын дагы албетте өзүнө таандык бир эрежелер топтомдору болот. Ошол эрежелер топтомдорун ушул 3 негизги принципте адистер топтошуптур. Ошол биринчиси конфиденциалдуулук, экинчиси бүтүндүк, үчүнчүсү болсо жеткиликтүүлүк. Келиңиздер эми ушул 3 негизги принципке кенен токтололу. Бир, конфиденциалдуулук бул маалыматка жетүүнү чектеген эрежелерди аныктайт дедик. Бул көбүн эсе конфиденциалдуулук эрежелер топтому. Ортодо бир маалымат бар. Бул маалыматка мисалы өзгөчө компанияларда же болбосо чоң мекемелерде кайсыл түрдөн кызматкерлердин жетүүгө же колдонууга мүмкүнчүлүгү бар, кайсыл колдонуучулар бул маалыматты колдоно албайт деген таризде ыкмалар. Мунун эми өзгөчө аутентификация, авторизация сымал ар кандай ыкмалар аркылуу ушу компьютер системаларын, компьютер программалык камсыздоонун дизайны сабагында дагы бул темаларга кенен токтолдук элек. Эгер убактыңыздар болсо, ал темаларды дагы көрүп коюңуздар. Өзгөчө аутентификация, авторизация системалар бул жакта маанилүү. Ошо маалыматка жетүүнү чектөөдө эң негизги инструмент, курал катары саналат. Конфиденциалдуулук кибер чабуучулар жана хакерлер тарабынан купуя маалыматка кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөө үчүн чараларды камтыйт. Эми сөзсүз түрдө эле ортодо куралдар эмес, эрежелер топтому. Бизде ар кандай мыйзамдар же болбосо мыйзам ченемдик актылар, ушу өзгөчө мекемелердин ичинде маалыматты кандай колдонуш керек, бири-бирибизге маалымат жиберип жатканда эмнеге көңүл бурушубуз керек деген сымал көбүн эсе акыркы мезгилдерде чоң корпорацияларда маалымат конфиденциалдуулугу камтыган өзгөчө ошол бир эрежелер топтому болот. Сиздер дагы ошол компанияга кызматкер катары кирип жатканда ошол эрежелер топтому менен таанышып, сөзсүз түрдө мындан кийин бул эрежелерди мен дагы сактайм деп иш келишиминде сөзсүз түрдө кол коесуз. Бул эми чоң компанияларда колдонулган практика. Эми келиңиздер кийинки принципке өтөлүк. Бул бүтүндүк маалыматтын убакыт аралыгында, анткени маалымат бир жерге келгенден кийин же болбосо бир жактан бир жакка өтүп жатканда сөзсүз түрдө убакыт ченеминин негизинде жүргүзүлөт. Маалыматтын убакыт аралыгында ыраттуулугун, тактыгын жана бүтүндүгүн камсыз кыла турган бир принцип.
маалыматтын транзит учурунда өзгөртүлбөшү, өчүрүлбөшү же мыйзамсыз окулбаш керек дегенди билдирет. Негизи бүтүндүктөгү принцип бир маалымат башка бир жака транзит болуп жатканда же болбосо жеткизилип жатканда биринчиден ичине ошол маалыматтын ичинде камтылган маалыматтардын эч кандай өзгөртүлбөшү, өчүрүлбөшү, анткени ортодо мындан алдыңкы ошол өзгөчө криптография сабагында да негизги максатыбыз эмне деди элек, бирөөлөр окубаш керек, өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү болбош керек. Ошол принципте бүтүндүк маалымат дайым бир бүтүн болуп туруш керек деген принцип. Чыгып жаткан булагында кандай бүтүн болсо, эң акырында өзү көздөгөн максаттаган чекитке жеткенде дагы ошол бүтүндүгү сакталыш керек. Ошол бүтүндүгүн сактоочу каражаттар, куралдар, эрежелер, анан ушул бүтүндүк принцибине integrity англис тилинде integrity бүтүндүк принцибинин астына кире турчу ыкмалар десек дагы болот. Анан өзгөчө эми жеткиликтүүлүк маалыматта дагы маанилүү, анткени биздин негизги максат албетте маалымат иштетип жатканда сиздер дагы өзүңүзгө таандык программалык камсыздоолорду же болбосо колдонмолорду иштетип жатканда дайым иштөөсүн каалайсыз. Сиз киргенде атыңызды, жөнүңүздү, электрондук катыңызды, анан сизге таандык сыр сөзүңүздү киргенде сиз каалаган серверге байланышыңызды каалайсыз. Анан ошонун ичинде сизге таандык электрондук каттардын жүктөлүп келишин, сизге сиз өзүңүз окуй турган акыбалга алып келишин каалайсыз. Бирок муну ошондой түрдө иштөөсүн камсыз кылуу дагы жеткиликтүүлүктүн бир бөлүгү. Анткени сиз ошол электрондук катыңызды окуйм дегенде, адегенде колуңуздагы телефон иштеш керек, туура иштеш керек. Андан кийин ортодо интернетиңиз дагы туура иштеш керек. Сизди туура серверге багыттап, туура серверге байлаш керек. Анан ал жактан ал сервердин ичинде камтылган сизге таандык электрондук каттар дагы сервер туура иштеген үчүн кайра интернет аркылуу сиздин телефонуңузга жүктөлүш керек. Эми муну узун процесс экенин түшүнөбүз, бирок ушул учурда бул процессте колдонулган баардык программалык камсыздоолор, тармактар, түзмөктөр жана баардык жабдуулар туура иштөөгө зарыл. Ошолордун туура иштөөсүн камсыз кылуу жеткиликтүүлүктүн жеткиликтүүлүк принцибинин бир бөлүгү десек болот. Башкача айтканда, маалыматтын укугу болгондорго ар дайым укугу болгондорго гана, бул дагы маанилүү бир принцип, конфиденциалдуулук принцибинин бир бөлүмү, ар дайым жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Ошондо жабдыктарыбыз дайым иштеп туруш керек, электр энергиясы менен камсыз болуп туруш керек, интернет менен камсыз болуп туруш керек. Булардын баардыгын дайым камсыздап берүү негизинен ушул жеткиликтүүлүк принцибинин негизги бөлүмдөрү болуп эсептелинет. Бул слайдта болсо өзгөчө акыркы мезгилдерде бузуу, breaking же болбосо взлом эмнеге маанилүү экенин далилдеген бир график десек болот. Өзгөчө кибер кылмыштардын жылдык көлөмү десек болот. 2015-жылы көрөмдүк эсеп менен эсептей турганда $3 триллион тегерегинде кибер кылмыштардын аткарган же болбосо ортого чыгарган залакасы десек болот. 2015-жылы $3 триллион. $3 триллион эми чынын айтканда элестетиш дагы оңой эмес. Ошондо Америка Кошмо Штаттарынын же болбосо эң алдыңкы келген экономикалар, Европадагы эң алдыңкы келген экономикалардын балким эң чоң өлкөлөрдүн жылдык ушу кирешелерине тете бир сумма десек болот. Ошо 2015-жылы $3 триллион. 2025-жылы болсо бул 10 триллион дейлик, $10 триллион тегерегинде кибер кылмыштарынын жылдык көлөмү деп
адистер болжол чыгарышат. Андыктан 10 триллион долларлык залака чыгара турчу бир жаатта албетте биздер дагы адегенде эгер бул тарапта адис боло турган болсок, бул тарапта иштей турган болсок, жалгыз гана эми адис катары эмес, өзүбүздүн бизге таандык жеке маалыматыбызды да коргоо жаатында колдон келишинче аракеттерди көрүшүбүз керек дегендин түшүндүргөн бир графика, статистика десек дагы болот. Эми кибер соккулардын негизинен кандай таасирлери, ушу бузуулардын негизинде эгер бирөөлөрдүн үйүнө уурулар кирген болсо, кандай залака болгон болсо, көбүн эсе ошондой эле кибер соккулардан өзгөчө таасирленген. Ушул бул жакта эми тизмени албетте узартып кете берсек болот, бирок негизинен ушул таасирлер келет. Сөзсүз түрдө албетте каржылык жоготуулар болот. Анткени көбүн эсе ушул кибер кылмышкерлер дейлик, кибер кылмышкерлер көбүн эсе өздөрүнө бир кандайдыр бир каржылык, финансылык пайда табуу максаты менен иштерин жүргүзүшөт. Андыктан сиздин негизги максаты сизди ошол сизге таандык каржыны алып кетүү, же болбосо сизге таандык каржыны өзүнө таандык экен деп көрсөтүү жаатында. Эгерде ушундай соккуларга дуушар болсоңуздар, каржылык жоготуулар болушу мүмкүн. Психологиялык таасирлер дагы сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Мисалы сиздин бирөөнүн үйүнө эгерде ууру кире турган болсо, кайра ошол үйдө кайра ушул ууру келип калышы мүмкүн деген бир коркунуч менен жашап калышы мүмкүн. Так ошондой эле эгерде кибер соккуларга дуушар болгон бирөө болсо, психологиялык таасирлери абдан тилекке каршы натыйжалар жаман болушу мүмкүн. Кийин эми каржылык жоготуунун өзү деле негизи психологиялык бир таасирин тийгизет. Андан кийин албетте абройго зыяны дагы көп болот. Өзгөчө чоң компанияларда эгерде кибер соккулардын натыйжасында маалымат жоготкон болсо, же болбосо сизге таандык маалыматтарды ошол кибер соккулар негизинде ошол кибер кылмышкерлер уурдап кеткен болсо, сиз албетте ал компания менен мындан кийин иштөөнү балким иштеңизди токтотуп коюшуңуз мүмкүн. Андыктан кардарларын да жоготуп коюшу мүмкүн. Бул ошол компаниянын аброюна дагы кийин чоң бир залакасын, зыянын тийгизиши мүмкүн. Юридикалык жоопкерчиликтер чоң болушу мүмкүн. Эгерде сиздер компания катары кардарларыңыздын маалыматыңызды ушундай кибер соккулардын негизинде жоготуп койсоңуздар, анда кардарларыңыз албетте сиз ушул маалыматты жоготууга сиз күнөөлүүсүз деп юридикалык жактан кандайдыр бир изденүүлөр же болбосо сот териштирүү иштери дагы жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул дагы албетте каржылык жоготууларды алып келет, психологиялык таасирлерди алып келет. Анан сиздин ошо жүргүзүп жаткан бизнесиңиздин дагы бир үзгүлтүккө учурашына дагы себеп болушу мүмкүн. Андыктан бул жакта көрсөтүлгөн 5 таасир албетте эң мындай негизги таасирлер. Мындан тышкары дагы таасирлердин топтому бул тизмени уланта бериш мүмкүн. Бирок ошо бузуудан, взлом же болбосо брейкингден деген ошо кибер сокку десек да болот. Кибер соккулардан өзгөчө компаниялар бул натыйжага жетпеш үчүн алдын ала ошо мындан алдын биз санаган 3 принциптин негизинде өзүнүн маалыматтын коопсуздугун камсыздоо ишин жүргүзүшү керек. Андыктан ушул жаатта кибер коопсуздук адистери чыгыш керек. Кибер коопсуздук адистери ушул 3 принциптин негизинде анан өздөрүнүн ишин туура жүргүзгөн болсо, мындай кибер соккулардын саны негизи азайышы мүмкүн. Ушуну менен 7-чи сабагыбыз, бузуу темасына арналган сабагыбыздын соңуна чыктык. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.